Алмаз Акунжанович, Ноокат району Көкбел айыл аймагы. 500 участка трансформация болуп, бүгүнкү күндө элге берилип жатыптыр. Биздин шайлоочулардан сураныштар келип жатат. Ошол Көкбел айыл аймагына 1 гектар 20 сотик жер ажыратылган дейт мектепке. Ушул жерге Көкбел айыл аймагына мектеп куруу керек, бизге аябай зарыл. Кийинки жылга киргизип берсеңиздер деп суранып атышат да Көкбелге. Экинчи маселе, Көкбел айыл аймагында 2 чоң сай өтөт. Аксай, Мазарсай. МЧС жылына тазалоо иштерин планга киргизип берсе дейт да. Качан сел баскандан кийин келишет деп бизге кайрылып атышат. Азырда толуп турат дейт. Ушул Көкбелде 2 сайды ушул МЧСке бир тапшырма берсеңиздер. Көкбел айыл аймагында Минтранстын өкүлдөрү келип көрүп кетишкен, көпүрө куруу зарыл дейт. Ошону планга киргизип, көпүрө куруп берсеңиздер деп жазып атышат да. Көкбел айыл аймагында бир көпүрөнү ишкерлер өзү куруп атыптыр, экинчи көпүрөнү ушул Минтранс өзү да барып көрүп келген экен, планга киргизип берсеңиздер. Дагы бир маселе, Ноокат Көкбел жолу. 20 километрден алыс, жол аябай начар. Ноокат Көкбел жолу, анан Көкбел Папан жолу. Оор жүк ташуучу машиналар каттап, бүгүнкү күндө жолдун абалы аябай начар болуп турат да. Ушул Ноокат Көкбел жолун кийинки жылдын планына киргизебизби же ушул жылдын планына 9 айлык менен карап бересиздерби, ушуну бир жардам берсеңиздер сураныч. Себеби жолдун абалы өтө начар. Көкбел айыл аймагында Исанов мектебинин жанында эски корпус капиталдык ремонтко муктаж дейт. Жаңы корпус салып берүүңүздөрү суранабыз деп жазып атышат. Ушундагы тапшырма берсеңиздер. Мирмахмудов айыл өкмөтүндө 5 тал участкасы өтө алыста жайгашкан. Ноокат Мирмахмудовдун борборунан 6-7 километрден балдар келип окуп атышат дейт. Берүүнү мектебинде, Ал-Харазми мектебинде ушул жака бир балдар бакчасын, мектеп салып берсеңиздер деп суранып атышат да. Жана Абдулла Кадри мектеби 300 орунду мектеп экен. 300 орунду мектепте бүгүн 1000 окуучу окуп жатат, 2 смена дейт. Ошол Абдулла Кадри мектеби борборунда жайгашкан. Ушуга да бир жаңы мектеп салганга кийинки жылга титулга киргизип берсек да. Рахмат чоң. Мына ошо мигранттарыбыздын жана ажы сапарына же башка узак сапарга кеткендерди дагы сөзсүз түрдө ушулардын укугу да тебеленбесе да.